Лондон BBC, саламатсыздарбы? Эл аралык спорт жаңылыктары менен тааныштырып, Гүлнара Касманбетова. Коррупцияны жоюу же күч жыйнообу? Сауд Аравия тактысынын мураскери баштаган соңку тазалоо чаралары жөнүндө. Технология дөшасы Apple компаниясы миллиарддаган фунт акчасын салыктан качырып, офшор Джерси аралында сактап келген. Бирок бул мыйзамсыз деп саналбайт. Сауд Аравия өлкөсүнүн полициясы демалыш күндөрү камакка алынган ондогон кишилерди суракка алды. Алардын арасында министрлер, ханзадалар, бизнесмендер бар. Алар коррупцияга каршы тергөө иштеринин алкагында суракка алынууда. Бирок сынчылардын пикиринде Сауд Аравиясынын мураскер принци Мухаммед бин Салман өз бийлигин бекемдеп жатат. Көрөгөч реформаторбу же бийликке умтулган амбициялуу кишиби? Сауд Аравиянын тактага келчү ханзада Мухаммед бин Салман жогорку даражадагы адамдарды камакка алуу буйругун берди. Ушул Рият аттуу 5 жылдыз мейманканасынын ичинде 11 ханзада, 4 министр жана башка таасирлүү саудиялыктар камалып отурганы айтылууда. Алардын баары коррупцияга каршы күрөшүү демилгесинин алкагында кармалды. Алардын арасында белгилүү миллиардер Ханзада Ал-Валид бин Талал бар. Лондондогу Savoy отелинин ээси, Twitter жана Apple сыяктуу ири компаниялардын акционери жана принц Чарльздын досу. Эми ага бийлигин кыянаттык менен пайдаланды жана коррупцияга байланыштуу деген айыптар тагылууда. Такты мураскери улуттук гвардиянын башчысын кызматтан алып салып, Сауд Аравиянын армиясын толук өз көзөмөлүнө алды. Мухаммед бин Салмандын таасирлүү достору бар. Жашы болгону 32-де. Ал Трамп администрациясы менен тыгыз мамиле түзгөн. Ал диний экстремизм жана коррупцияга каршы согуш жарыялаган. Сауд Аравиянын бийлигинде кадрлардын мындай алмашуусу мурда болуп көрбөгөн нерсе. Тактынын мураскери абдан бай араб өлкөнү өз көзөмөлүнө алууда. Бирок таасирлүү коомдук адамдарды камакка алганы тобокелдүү кадам. Принцти жаш саудиялыктар колдойт, бирок анын душмандары да көбөйүүдө. Сауд Аравиянын королдук үй-бүлөсү коррупцияга байланышы бар жана коомдук каражаттардан пайда таап жатат деген айыптарга өтө сезимтал. Ошондуктан карапайым эл арасында ханзада популярдуу болушу мүмкүн. Ошол эле маалда турукташкан системанын жардамы менен байыган элита да бар. Алар оңой багынып бербейт. Принцтин көчөдөгү популярдуулугу өскөн сайын элита менен мамилеси чыңалууда. Сиз көрүп жаткан BBC эми күндүн башка кабарларынын тизмеги. Афганистан башкала Кабулда куралчан кол салуудан кийин телеканал кайрадан ишке кирди. Кеминде 3 куралчан граната ыргытып, телеканал жайгашкан имаратка кол салганда бир күзөтчү курман болгон. Кызматкерлер эвакуацияланып, 20 киши бейтапканада. Ислам мамлекети тобу чабуулду мойнуна алды. Президент Трамп Пхеньяндын өзөктүк программасын токтотуу үчүн бардык өлкөлөрдү Түндүк Корея менен соодасын токтотууга чакырды. Сеулдагы расмий сапарында Трамп опурталдуу режимде башка өлкөлөр каржылабаш керек деди. Азия сапарынын алкагында президент Трамп эми Түндүк Кореянын эң ири соода партнеру Кытайга барат. Лондонда атактуу Excel имаратында дүйнөлүк туризм боюнча көргөзмө өтүп жатат. Ага ондогон мамлекеттердин катарында USAID уюмунун жардамы менен кыргыз туроператорлору да катышууда. Алар экология, маданият, ат минөө, лыжа тебүү, туризми менен тааныштырууда. World Travel Market London саякат өндүрүшүндөгү жылына өтүүчү глобалдуу чара. Анын катышуучуларынын өз ара түзгөн келишимдери 2,8 миллиард фунтка барабар. 5 кагаздар аттуу ачыкка чыккан миллиондогон документтердин дагы жаңы бөлүгү менен тааныштыралы. Аларда корпорациялар жана жеке адамдар кандайча салык төлөөдөн качканы көрсөтүлгөн. Технология дөшасы Apple каражатын салыктан качырып, Джерси аралындагы офшор компаниясында сактаган. Ал Ирландияда салыктан кутулуу мүмкүнчүлүгүнөн ажыраганда акчаларын Джерсиге которгон.
Компания мыйзамсыз эч нерсе жасабаганы менен анын салыктан качуу аракеттерин Евро биримдик жана АКШ расмийлери сынга алган. Германиялык Süddeutsche Zeitung гезити анын колуна түшкөн 5 кагаздарын иликтөөлөрдү жүргүзгөн эл аралык журналисттер консорциуму, анын ичинде BBC'нин Panorama программасы менен бөлүшкөн. Бизнес иштери боюнча редактор Саймон Джек баяндайт. Эң соңку айфонду кызуу тосуп алышты. Бул тарыхтагы эң популярдуу жана кирешелүү продукция. Ал 10 жыл мурун сатка чыккандан баштап Apple компаниясына 100 миллиардтаган киреше алып келди. Бул документтерде ошол кирешеге салынган салыкты мүмкүн болушунча төмөн кылууга Apple канчалык аракет кылганы, өкмөттөр, юристтер жана кеңешчилер ага кандай жардам бергени көрсөтүлгөн. Көп жыл бою Apple компаниясы кирешесин Американын сыртында, Ирландияда сактаган. Ал жерде компания абдан татаалдашкан корпоративдик структурага жамынып, миллиардтаган кирешесине төлөгөн салыгы кенеде эле болгон. Салык Кошмо Штаттарына төлөнүшү керек эле. Ал жерде саясатчылар Apple компаниясынын баш ийбеген башкы жетекчиси Тим Кукка кысым көрсөтө баштаган. Биз ар бир долларга чейин бардык салыктарды төлөйбүз. Биз тек гана мыйзамды аткарбастан, мыйзамдын духун сактайбыз. Биз салык оюндарынан көз каранды эмеспиз. Демек, мындан ары татаалдашкан салык схемасы жоктура. Бирок андай эмес. Бермуда аралында жайгашкан Appleby юридикалык фирмасынын документтеринде Ирландия салык схемасын жапкандан кийин компания салыктарын төмөн кармаш үчүн башка жолдорду издегени көрсөтүлгөн. Салык бейиши болгон. Бардыгы британдык 7 компаниянын ишин алып барган Appleby кеңселерине суроолор. Анын ичинде максаттарын ачык жазуу өтүнүчү жөнөтүлгөн. Сиздин юрисдикциядагы ирландиялык компания менеджерлик иштерин салык төлөөстөн жүргүзө аларын ырастай аласызбы? Бул көрктүү офшор парадынан кийин Apple Джерсиге көчтү. Компаниянын андан бери жарыялаган эсептеринде дүйнө жүзү боюнча төлөгөн салыктары алгылыктуу көбөйгөн эмес. Тактап коелу, Apple мыйзамсыз эч нерсе жасаган жок. Бирок 100 миллиардтаган доллар төмөн салык төлөгөн. Юридикалык желеде чиелешип калган. Ага бир да өкмөттүн алы жетпечүдөй туюлат. Салык сырткы мейкиндикке барабар болуп калган. Документтер болсо, бул система аны реформалоо боюнча эл аралык аракеттерден буйтап келгенин көрсөтүп турат. Маселени чечүүгө аракеттенген эл аралык уюмдун жетекчиси бул маселенин үстүнөн дале иштеп жатканын мойнуна алды. Бул компаниялардын көбүнө өтө төмөн же жок эсе салык төлөөнү мыйзамдаштырган эрежелерди өзгөртүү. Азыркы маселе мына ошондо. Ошонун үстүнөн иштеп жатабыз. Apple чынында дүйнөдөгү башка компанияларга салыштырмалуу абдан көп салык төлөйт. Бирок ал толук төлөнчү көлөмдөн кыйла төмөн. Ал жалгыз эмес. Көптөгөн эл аралык компаниялар ушундай жолго түшкөн. Америкалык эле компаниялар 2 триллион доллар акчаны офшор компанияларында сактайт. 5 кагаздары бул компаниялар алардын кеңешчилери салык төлөш үчүн кандай кадамдарга барууга даяр экенин көрсөтүп турат. Спорт. Вест Хамдын жаңы менеджери болуп дайындалган Дэвид Моэс ишти оңдо-оңго шашканын айтты. Манчестер Юнайтеддин мурдагы менеджери биринчи күнү кызматтан алынган Славен Биличтин ордуна келди. Вест Хам жана Хаммерс премьер-лиганын эң төмөнкү сабына түшүп калган эле. Моэс Сандерлендтин менеджерлигинен кеткен май айынан бери кызматка чыга элек болчу. Ливерпулдан Джордан Хендерсон, Манчестер Ситиден Фабиан Делф жана Рахим Стерлинг Германия жана Бразилия менен достук матчтарында Англия курамында ойнобойт. Бул Гаррет Саутгейттин командасынан чыккан соңку 3 футболчу болду. Буга чейин травма алган Тоттенхамдын оюнчулары Гарри Кейн жана Гарри Уинкс чыгып калган. Англия командасы жума күнү Германия менен, экинчи күнү Бразилия менен беттешет. Теннис. Травмасынан сакайып келаткан теннисчи Стан Вавринка машыга баштады. 3 жолку Гранд Слам чемпиону июль айында Франция турниринин финалына жетип, биринчи раундда тизесин ортуп алган. Ал эмки жылы толук кандуу спортко кайтып келүүнү максат койгон. Жаңылыктар соңунда бир альпинист айымдын эмгеги кайтканы тууралуу. Анжела Эйтер дүйнөдөгү эң татаал жана бийик асканы багындырган алгачкы аял болду. Ага чейин бул асканын чокусуна 2 эркек киши гана чыккан. Анжела Эйтер кыйынчылыктарды жеңүүгө өжөлүк менен даярданып, жада калса өз өлкөсү Австриядагы машыгуучу дубалга кармангычтарды куду асканыкындай кылып жасатып машыккан.
Аялдардын колунан келбеген дээрлик эч нерсе жок окшойт. Биздин BBC Kyrgyz.com сайтыбызга башпаңыздар, жаңылыктарды алып барган Гүлнара Касманбетова. Саламатта калыңыздар.